Балдар, силерге кайсыл мезгил жагат? Амага жаз мезгили жагат. Себеби жаз мезгили айланага жан берген өзгөчө мезгил. Жөжөлөр жумурткадан чыгат. Аю жөндөн чыгат. Талаалардан кар кетип, гүлдөр ачылат. Анан гүлдөргө көпөлөктөр келип конот. А биз досторум эшикке чыгып, айлангычы кубалап ойнойбуз. Менин жакшы көргөн музоом дагы жазында туулган. Чоң атамдын колуну дагы жазында жайлоодо туулду. Биз ага жайында барабыз. Ал эми жай болсо абдан ысык. Көлгө түшүп, балдар менен суу чачышып ойногон жагат. Жайында балдардын баары каникулга чыгышат. Биздин бала бакча дагы эс алууга жабылат. Бала бакчада эч ким жок. Баары айылга, көлгө, жайлоого эс алганды кетишет. А күзүндө болсо жемиштин баары бышып, дарбыз коон жеп жыргайбыз. Атам болсо комбайнын айдап эгин чабат. Алма, албурт терип жейбиз. Андан кийин кыш келет. Кыш келгенде биз балдар менен муз теп ойнойбуз. Бирок кышында эшикте көпкө жүргөн болбойт. Тук тийсе ооруп каласың. Анан кайра жаз келет. Мен жазды аябай жакшы көрөм. Достор, силер мезгилдерди кандай аталарын билесиңерби? Бизде 4 мезгил бар. 1, 2, 3, 4. Эшикте кар жаап, суук болгонду кыш дейт. Кар кетип, талааларга гүл ачылганды жаз дейт. Көлгө түшүп, жырга эс алганды жай дейт. Жемиштер бышып, дыйкандар талаадан эгин эккенди күз дейт. Андан соң кайра кыш келет. Мезгилдер дайыма алмашып турушат. Алар такыр адашышпайт. Кыштан кийин жаз, жаздан кийин жай, жайдан кийин күз, күздөн кийин кайра кыш. Ошентип алар дайыма алмашып, кезектешип, айланып турушат.